Assalamu alaikum. Hurmattуу meni görüp жаткан достор. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Бүгүн бир өзгөчө теманын айланасында сүйлөшмөкчүбүз. Ушул кыйынчылыктан чыгып кетүүнүн бир жолдору барбы? Канткенде биз кыйынчылыктан чыгып кетебиз? Мен ушул өзүмдүн башымдан өткөн бир аз тажрыйбамды сиздер менен бөлүшүп кетейин деп чечтим, достор. Балким кимдир бирөөгө абдан эле бул нерсе кызыксыз болсо азыртан эле көрбөй койсоңуздар болот. Ал эми ушул мен дагы кандайдыр бир кыйынчылыктан чыгып кетейин, жакшы жашайын деген бир каалоолор болсо мени менен болуңуздар. Анткени мен ушул азыркы видеомдо ушул өзүмдүн башымдан өткөн өз тажрыйбамды сиздер менен бөлүшмөкчүмүн. Канткенде биз мына азыр мамлекетибиз ушул абдан кыйын учурга туш келди. Кыйналып жатат баардык адамдар. Пандемия жүрүп жатат. Адамдар жашоо үчүн, мурдакыдай байлык үчүн же болбосо башка нерсе үчүн эмес, азыр адамдар тирик калыш үчүн каттуу күрөш жүрүп жатат, достор. Биз ушундай кезде кыйналып тагдырга баш ийип беришибиз керекпи же кандайдыр бир аракеттерди өзүбүз кылышыбыз керекпи? Ушул жөнүндө, ушул нерсенин тегерегинде сүйлөшмөкчүбүз, достор. Мен ушул кантип кыйынчылык кездерден чыгып кеттим, ушул Россияга келип, жана башка ушул башымдан өткөн нерселерди сиздер менен бөлүшмөкчүмүн. Достор, мына азыркы кезде абдан эле азыркы кезге чейин деле биз кыйынчылыкта, Кыргызстан кыйынчылыкта жашаганбыз. Бирок ошол эле кыйынчылыкта кимдир бирөөлөр жакшы жашашкан, чынын айтыш керек. Көпчүлүк адамдар кыйналганы менен кимдир бирөөлөр жакшы жашаган. Ошол кимдир бирөөлөрдүн ичинен көпчүлүк эле адамдар өз ак мээнети менен, биз ойлогондой коррупция же болбосо бирөөнү алдап алуу нерсе эмес, ушул өз мээнети менен жашаган адамдар деле көп болгон биздин арабызда, азыр деле көп. Эмне себептен кээ бир адамдар жакшы жашай алышат, ал эми кээ бири жакшы жашабайт, кыйналат, кыйынчылыктан, азаптан чыга албайт. Бул нерселердин кандайдыр бир себептери барбы же жокпу? Биз ойлойбуз, ушул иш кылып, эмгектенип жүрсөк эле жакшы жашасак керек деп. Бирок канчалык эрте менен баштап кечке чейин пешенеңдин терин агызып иштесең дагы арыбай кыйнала турган учурлар бар да. Эмне себептен ошондой? Мына ошол мен өз башымдан өткөн кыйынчылыктарды кантип жеңгендигимди айтып берейин, достор. Балким бир 100дөн 1 адамга кереги тийип калса дагы, ошол адам ушул кыйынчылыктан чыгып кетсе дагы, ал мен үчүн жакшы болот. Эгерде ушул сөздү угуп, ошол нерселерди кылып чыгып кетсе. Мен өз башымдан өткөн нерселерди айтайын, достум. Мына 2008-жылы келдик бул жака, Россияга. Ага чейин мен 2004-жылы ички иштер органдарынан чыгып кеттим. Айлыктар аз. Менин койгон максаттарыма ошол жердеги менин ишим туура келген жок, чынын айтыш керек. Мен эч кандай өкүнбөймүн. Ушул азыркы кезде мен ушул сиздер менен баарлашып турган учурума эч кандай кайгырбаймын. Кээ бирөөлөр айткандай, сен ошол жерде эле иштей бергениңде чоң ийгиликтерге жетет элең, жана башка болот элең дегендей. Мен үчүн ушул азыркы мүнөттө сиздер менен сүйлөшүп туруу, сиздерге кандайдыр бир кеңешимди берүүнүн өзү абдан чоң бакыт, ырахат тартуулайт, достор. Ошол 2004-жылы иштен чыгып кетип, кантиш керек, эмне кылыш керек деп, анан чүй бооруна барып кредит алдык буудай менен. Фонд развития Кыргызской республики деген бар экен, Кыргыз республикасынын өнүктүрүү фонду деген, финансы министрлигине карайт экен. Ошол жерден 24 тонна буудай алып, чүй боорунда ушул Жайыл районунун Кара Суу деген айылында биринчи жолу буудай эктим, 24 гектар. Ал кезде
Гектардын арендасы арзан болчу 1000 сомдон. 1000 сомду да өз убагында бербейсиң. Ошол качан буудай бүткөндө айыл өкмөт менен келишим түзүп буудайдын базар баасы менен буудай менен берүү да. Биз ошондо 1 гектар жерин 4000 сомдон алганбыз. Буудайдын килограммы дагы 4 сом 5 сомдон болот эле ошол жылдары. Ошол 1 тонна буудайдын тегерегинде 1 гектар жерге. Албетте азыркы кезде андай эмес болуш керек. Ошентип мен ал жака келип калгандыгымдын себеби менин классташым досум ошол жерде ошентип иштечү, ал 100 гектардан эгет эле чоң кредиттерди алып. Мен ошол биринчи баштаганда 24 гектар менен баштадым, достор. Бул ошол 2004 жылдын күзүндө алдым кредитти. Жайында 2005 жылы жазында буудайды эктим. Ошентип бизнес жолун баштоо менен кандайдыр бир чоң максаттарды коюп мен Кыргызстанда иштей баштадым, достор. Буудайды күтүп отурбай келинчегим ооруп жаткандыгына карабастан биз Бишкектен келип мотор майларын саткан бир кичинекей дүкөнчө ачып ошол жерлерден иштей баштадык. Мотор майынын сырларын үйрөнүп, мен өзүм техникадан алыс болсом дагы ошол жерден үйрөнүшкө туура келди. Күнүмдүк жеп ичкен нерсебиз, башка нерселерибиз ошол мотор майын сатуу менен. Анан жазга чейин күттүк, жазда буудайды эктик. Утуру мотор майынан чыккан акчаларды барып ал жактан жер семирткичтерди алып, кошумчалап ошентип карап турдум буудайды. Мезгил менен буудай болду. Бирок тилекке каршы ошол кездерде буудайдан көп пайда көрүү жок экен да, мен эсептеп көрдүм. Менин ошол тапкан кирешем, мен ошол буудайды ошол жеринен тартып эле оргузуп туруп эч кандай складка киргизбей эле чоң шаланда деп коет экен, чоң машиналарды коюп, ошол жерден комбайндан шаландага жүктөп, анан Кара Балтанын ун комбинатына алып келип 5 сомдун тегерегинде тапшырдык буудайды. Өзү менен өзү эч кандай акча көп пайда түшкөн жок. Өзү менен өзү болуп калды. Бирок ошол жерде мен көрдүм, көпчүлүк адамдар ошол жылы өзү менен өзү да болбой артка кеткендер да болду да. Анан жарым кредитти жаап туруп, жарымын пролонгация деп коет экен, жылдырууга болот. Мен ошол досторуман үйрөнүп, жарымын кайра иштетейин деп алып калдым акчаны. Анан ошол акча менен ошол буудай оорулуп бүтөрү менен июльдарда оорулуп бүттү. Ал акчаны алып туруп Кара Суу базарына келдик. 2005 жылы Кара Суу базарына келип, бир тууган бөлөм иним менен кошо бир орунду сатып алып 22.000 сомго. Мен ошол орун жөнүндө дагы айтайын. Кийин кандайдыр бир пайдага кайра сатканыбыз жөнүндө да 22.000ге алып, ошол жерде биз окуу сезонуна окуучу кыздардын юбкасын тигип сатып баштадык. Тиги иним өзү бычмачы, тикмечи болчу, бирөөлөргө дагы тиктире баштадык. Ошентип август ичи бир ай, 1,5 ай иштедик. Июлдун аягынан баштап августтун аяктарына чейин сезон бүткүчө иштеп биз өтө чоң прибыль кыла алган жокпуз. Бирок баягы нерселердин орду чыгып, эми бизге ашкан ушул аверлок, кандай мындай машиналар, эми күнүмдүк тиричилик нерселер болду. Бирок көп чоң оборотко кире албадык. Инимин ошол акчасын өзүн чыгарып алды, башка кылды, иши кылып, тажрыйба болду. Бирок мен пайданы башка жактан чыгарып алдым, достор. Ошол 22.000 сомго алынган соода ордун андан бир жылдан кийин биз 49.000 сомго саттык. Месталар кымбаттап кеткен экен. Ошол жердеги бир бала 50.000 десек, жок дегенде 1000 сом түшүп бергиле дедиле. Биз 49.000ге саттык. Ошол 49.000ге мен буудайлардан калган акчаны ошентип кредитти жабыш керек эле. Кийинки жылы калган кредитти толук жаптым. Андан сырткары бияктан 49.000 түштү. Кредитти жапкандан сырткары дагы 50.000дей биз ошол мотор майларын сатып жүрүп акча кылдык. Ошентип достор 100.000 сом болуп калды. Мына мен азыркы кезде ойлоном, ошол 100.000 сомду мен барып туруп эле
Üyüm çok bolçu. Ayılda ata-enemdin eski üyü var. Azыр деле buzulbay turat ошол eski üy. 3 комнат. Ошол үйдө чоңойгонмун. Ушул үйдү качан кантип бузуп, кантип салам деп ошо милицияда иштеп жүргөндө дагы, окуп жүргөнүмдө дагы менин негизги оюм эле баягы орусча айтканда фокус внимания деп коет. Кыргызча бир ойдун эң бир фокусун ошол төгөрөгүн ошол үйдү салууда менде бир чоң максат болуп тур. Ушул эптеп бир үй салып алсам. Мына жашым ошол кезде 36-37ге келип калганмын. Үйүм болсо эски үй, ата-энемдин үйүндө иштеп жүргөнүмө карабай үйүм жок. Элден уялам чынын айтканда ушундай жаман кепеде жашап жүргөнүмө. Анан кой деп барып туруп эле мен биринчи бизнес башка нерсеге салбай эле ошол 100 000 сомду, ал кезде 100 000 сом түзүгел акча болот эле. 7 тонна 8 тонна цемент алып, проекти үйдүн курулуштары кандай экенин дагы ал кезде түшүнүгүм жок. Ошо айылдагы эле өкүл атамдын үйүнүн формасын карап туруп ошондой кылып салам. Бирок мен үстүнө мансарда кылам деп кичине өзгөртүү киргизип, ошол метр башкасын башка ченемин алып туруп эле анан ошону куя калдым. Ошентип бир чоң ишти бүтүргөндөй болуп 2006-2007 жылдар болсо керек, мен унутуп да калдым канчанчы жыл экенин. Фундаментти куюп, эми ошол фундаменттин 1 метрче жери биринчи түшкөндө ушунчалык сүйүнөм, бир ушунчалык рахат болот, утуру кечинде барып карап келем кандай болуп атат деп. Ошентип 1 метр жери, 2 метр жери коюлду, анан усталар баарын коюшту. Ушунчалык мен бир жүрөгүмөн оор нерсени алып койгондой сүйүнүп бир рахатка баткандыгым дагы деле эсимде достор. Ошентип биринчи фундаментимди куйгандан кийин. Андан кийин фундамент туруп калды. Акча түгөндү. Биз 2000 ошентип кичине иштеп карыздарды жаптык, ошол кредиттердин калганын баягы жеген ичкендер, ошол келинчегим ошол кезде ооруп полиартрит деп калды, аябай жаман оору экен. Ошонун айынан да көп жүрдүк. Бишкекте табыптарга көрүнүп, докторлорго жатып. Мен өзүм белим ооруп калып, массаж курстарын бүттүм ошол 2006 жылдары. Массажда иштей баштадым. Иши кылып көп нерселер башыбыздан өттү. Анан 2008 жылы биз Россияга келдик, Санкт-Петербург шаарына. 2008 жылы келдик. Сентябрь айында келип, мен ошол өзүм үйрөнгөн массаж боюнча иштеп баштадым. Келинчегим уборкада иштеп баштады. Ошентип биз тиричилик кылып, баягы үйдү эптеп бүтүрүү керек деп иштей баштадык. Кыйынчылык болду албетте. Иштеп жүрдүк, тапкан акчабызды чогултабыз. Биринчи биз ошол кезде келатканда карыз болуп келдик. 50 000 акчаны бирөөлөрдөн алып келдик. Ушул Россияга келгенде биз бирөөлөрдөн акча сурап, документке жана башкага кыйналып калбайлы деп биз 50 000 акча карыз алып келдик да. Келип эле биз ошол биринчи карыздардан кутулдук. Андан кийин өзүбүзгө акча чогулта баштадык. Өзүбүзгө акча чогултуп, ошол Кыргызстандагы үйдү эптеп бүтүрүш керек деп максат койдук. Балдарыбыз кичинекей, 2 кызыбыз бар эле ошондо. Аябай кыйынчылыктуу күндөр болду. Келинчегим экөөбүз метродо гана жолугабыз. Эртең менен мен кетип атканда ал келаткан болот, келатканда мен кетип аткан болом. Иши кылып аябай кыйын күндөрдү башыбыздан өткөрүп, ошол нерселерге биз чыдадык достор. Ошентип 2013 жылы үйдү дагы ошол мансардасы менен жартылай бүтүрдүм. Биринчи этажын бүтүрдүм, евро кылып, паровой отопление кылып, колдон келишинче эми жанагындай батарейкаларды кое албадым, бирок турбаларды коюп, кичине арзаныраак болот экен, печкасын коюп, ошол нерселерди бүтүрүп, биринчи этажын бүтүрүп, мансарданы бүтүрө албай калдым. Азыр деле бүтпөй турат, тилекке каршы. Иши кылып баягы бүтүрүп, карыган ата-энемди киргизип, элдин батасын алып, досторумду чогултуп, үйдү жууп дегендей. Ошентип анан 2013 жылы, ошол 2006-2005 жылы баштаган үйүмдү жартылайдан көбүрөөк кылып бүтүрдүм достор. Бул бүтүргөндө мен биринчи жолу мен ойлогом, биздин акчалар ушул утурум келинчегим иштеп турду, мен аякта жүрдүм, эптеп ошентип жартылай бүтүрдү дагы. Анан акырына келгенде бир аз жери бүтпөй калды. Анан эми ушунчалык киришкенден кийин толук бүтүрүш керек деп мен ошондо өмүрүмдө биринчи жолу 2013 жылы кредит алдым. Мен ага чейин мурда материалдык тиги акча менен эмес, буудай менен алганбыз кредиттерди, жанагы
жардам фондунан, жанагы өнүктүрүү фондунан. А бирок мындай акча менен кредит алып мен көргөн эмес элем. Биринчи жолу ошондо акча менен алдым кредитти. Себеби курулуш аягына чейин жетпей калды. Баягы ичиндеги обделкаларына аябай кымбат болот экен. Ал нерсени курулушта жүргөн адамдар билет, үй салгандар билет. Биринчи жолу достор 250 миңби же 300 миңби мен унутуп калдым. Ушул 300 миң болсо керек эле. Finka деген финансы компаниясы бар бизде Кыргызстанда. Ошолорго ошол үйүмдүн өзүнүн документин коюп, кызыл китебин коюп, анан өзүмдүн атыма жаздырып биринчи жолу кредит алдым. Анткени ушул кредит алсам, аны Россияга барганда төлөп коебуз, акчаны жөнөтүп туруп деп. Ошентип ал жерде бизнеске деп берет экен. Биздин бизнесибиз бар, анан бул деп ошол Кыргызстанда 10 миң сомду алыш да аябай кыйын, үйүңө келет, көрөт. Анан ошентип баягы биринчи жолу кредитти алып, үйдү көрүп кетишти, малдарды көрдү. Анан ишенип бизге берди кыскасы кредитти. Үйдү ошентип жарым-жартылай бүтүрдүм. Элдердин батасын алдык, досторго жууп бердим. 2013-жылдын ошондо август айы болчу достор. Анан келип туруп мен биякта иштеймин деген пландарым бар эле, бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деген биз пландарды кыла берет экенбиз. Турмуш өз нерсесин көрсөтөт экен да, жашоо тагдыр дегендей. Мен билбептирмин, ошол кезде мен гепатит менен ооруп калдым, гепатит Б болуп. Ушул базар оргондо мен өзүм чачымды мындай алдырып жүргөнү жакшы көрөм. Ичинде бир бүдүрлөр чыгып мындай кичине көп өсүп кетсе эле чачым, терим реакция башталат, ошон үчүн дайыма алдырып жүрөм. Ошентип баягы дагы антип жүрүп базар оргондо өсүп кетип, анан бир күнү алдырдым эле барганда. Ошол 2013-жылы март айы болчу, ошо биринчи барып үйдү салдырып аткан кезимдеги да, эми бир историяны айтып коеюн, тарыхты. Анан ошондо канап кеткенде менин башыма бир мындай ачык таш деп коет экен, мондай бармактай болгон ташты коюшуп, ошентип токтотушкан. 2 жолу 3 жолу мен тез алдырып турам. Анан не кой, бунуңарды койгула, бирөөнүн башына коюп жүргөнүңөрдү менин башыма да коесуңар деп, эми биз бияктан Россиядан баргандар гигиенаны билебиз да. Деп ошентип айткан. Ошол көрсө жуккан экен мага. Ал жерде гепатит Б 6 ай 5 айда билинет экен. Мен мартта жуктурган экен, эсептеп көрсөм. Ошол август айында ошол үйлөрдү жууп, жанагындай элге батасын алып берип жүргөн учурда чыккан экен мага. Ошонго жетишиптир да. Мен Россияга келерим менен ооруп калдым. Эч кандай физикалык ишке жарабай калдым. Бактыга жараша бул оорунун 80% адамдар, ооруган адамдар айыгып кетет экен, ал эми 20% адамдар, 100 адамдан 20сы өнөкөт ооруга өтүп кетет экен да. Мен ошол 80 адамдын катарында экем. Таза 1,5-2 жыл иштей албай калдым, диета кармап жүрүп чыгып кеттим. Ошол жылдары биз кредиттен зорго кутулдук. Келинчегим өзү жалгыз иштейт, мен иштей албайм. Ошол баягы биз айткан пландар бүтпөй калды. Ошол кезде достор, мына эң сөздүн кызыгы, кептин кызыгы ошол 2013 жылдан 2016 жылдарга чейинки 3 жылдагы кыйынчылык, депрессия, ошол оору, ошол кыйынчылыктан дагы кантип чыгуунун экинчи этабы жөнүндө мен айтып берейин достор. Биринчи этабы мына билдиңиздер. Кантип кыйынчылыктан чыгуу керек? Бул жалпы эле кыргыздардын колдонуп жүргөн методу. Айласы кетсе Россияга барып иштеп келүү, башка нерселерди кылуу, кредит алуу деген сыяктуу. Муну мен сиздерге үйрөтпөсөм деле өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бирок 2016 жылдары жай айларында достор, май айы болчу. Ошол жылдары мен кичине 1,5 жылда эч кандай ишке жарабай калдым. Андан кийин дагы 1,5 жыл иштеп жүргөндө Кыргызстанга келип кетебиз, башка болобуз, бала чака, ата-эне дегендей жардам беребиз. Такыр эле үй же толугу менен баягы бүтүрө албай калдык. Менде стресстик состояние болуп калды, мындай депрессия деп коюп, ойлоносуң кечке, эмне шунчалык иштейсиң, бир жыйынтыгы жок. Баягы белка в колесе деп коет го, мынтип жүгүрө бересиң, мындай колесонун ичинде эч кандай арыбайт да. Ошондо кичине үй бүлөдө ыйкы-тыйкы болот экен, башка болот экен. Ушул үй бүлөмдө мен чын айтканда ыйкы-тыйкы болду. Мен өзүмчө ойлоном, ушул мен туура элем, мен кыйынмын. Анткени мен 2 жогорку
bilimim var, diplomum var. Jada kalsa bir orta bilimim var, pedagogikalik okuu jayım бүткөн. Men ушунчалык кыйын акылдуу адаммын. Менин айланамдагылар эле туура эмес болуп жатат. Менин келинчегим мага туура эмес бир баягындай талаптарды коет. Мен башкамындай иши кылып, деги мен жакшы эле иштеп атам, менден башкасы иштебей атат дегендей бир көз караш болуп эле бир мен өзүмүнкүн туура дейм, келинчегим өзүнүкүн туура дейт, иши кылып баягы үй бүлөдө ыйкы-тыйкы болуп кеттик да. Анан мен Кыргызстанга кетем, мен болду. Мына 2016-жыл. Биз 2008-жылы келгенбиз, 8 жыл өтүп кетти. Кайра кетем, мен ошол жактан башка нерсени кылам, анан иш жүрүшө баштаганда үй бүлөмдү чакырып алам деп, анан мен кетип калдым тултуюп. Барып бардык нерсени ошо мурдакы билген өнөрлөрүмдүн бардыгын көрдүм. Заман кыйындап, кайра баягы эле кейип экен. Кыргызстанда эч кандай өнүгүү болбоптур. 6 ай жүрдүм. Октябрь айында, ошондо марттарда кеттим эле. Октябрь айында кайранан шөлпөйүп Россияга келдим. Ошол эле баягы кредитибиз бар, кичине мурдакы кредиттерди жаптык, кайра дагы кредит алып, ошо жетпей калгандыгынан ошондо кредитке айына 16 000 сомдон берет элек, дагы бир 300 000 ушундай кредит алдык эле, башка нерселер керектүү деп. Кредит деген нерсеге ошондо үйрөнүп алганбыз. Анан ошентип жүргөн күндөрдүн биринде мына эң бир нерсесин айтып берейин, өтө маанилүү жерин, сиздерге бир керек боло турган жерин ушул жерден баштап. 2016-жылдын октябрында келип, 2017-жылдын февраль-марттарына чейин ушул охрана дала иштеп жүрдүм, анча-мынча массаж кылып коем. Ошол эле баягы арбыбаган турмуш, ошол эле көр турмуш, күндө иштемей, арбыбаган ийгиликтер, эч кандай бир арбыштуусу жок, иштеп жаткан адамдайсың, бирок бир жылыш жок. Баягы үйдү бүтүрүү деген деле жок, күнүмдүк турмуш эле, күндө ойлонуу. Бирок мен аракет кыла баштадым. Кантиш керек, эмне кылыш керек. Бул жол ошол мен ошол кездеги жашап жаткан жол, ошол кездеги мен тандаган бир усулдар туура эмес экендигин сездим да. Мен бир мындан башкача болуш керек. Россияда жүрсөм дагы мындан башкача башка бир нерселерди кылыш керек экен. Кыргызстанга бара албайбыз албетте. Кыргызстанга барсак мындан беш бетер ошол кредиттерибизди жаба албай кыйналабыз. Эмне кылыш керек деп каттуу ойлонуулар боло баштады да. Бирок ошентип ойлонгонуңда достор, аракет кылсаң сөзсүз түрдө ушул Кудайым берет экен да. Жөн ойлонбой, тагдырга баш ийип иштеп жүрө берсең, жүрө бересиң. Иштеш керек, мынча керек деп коюп. Бирок андан дагы бир башка нерсени кылайын деп ойлонсоң, сөзсүз түрдө ошону Кудайым берет экен да. Ошентип жүргөн күндөрдүн биринде 24 числону мен абдан жакшы көрөм. 24 дегенде менде өзгөрүүлөр болот да. Армияга 24-күндө кеткем, 24 числодо 24-күндө сержант болгом, иши кылып 24 деген мындай цифраны мен эмнегедир жакшы көрөм. Мен аны атайын тандабайм, бирок ошондой менде өзгөрүүлөр 24 число күнү абдан көп болот да. Ошол 24 февраль беле же жок, март болсо керек эле, жаздын күнү болчу. Менин Одноклассникте анда көп кирет элем. Азыркыда YouTube'да каналым жок, түшүнүк жок YouTube боюнча. Одноклассники Радислав Гандапастын 5 принципов настоящего мужчины деген же 5 признаков, ушул чыныгы жигиттин 5 белгиси деген бир нерсе келип калыптыр. Анан ошол нерсени ачып карап, капысынан эле Радислав Гандапас деген бул бизнес тренер экен. Шуну карап анан ошол мен бизнес тренер десе эле аны бизнесмендерге тиешелүү нерсе, мындай жөнөкөй карапайым адамдарга эч кандай тиешеси жок, бир мааниси жок нерсе катары көрөт элем да. Мен деген иштешим керек, мен өзүм пландарым бар, мен өзүм кыйынмын дегендей бир ойлорум бар да. Анан ошол жерде окуп, көрүп достор, чынын айтканда өзүмдүн абдан чоң ушул кезге чейинки, ошол кезде мына мен 40ка жакындап калган элем. Ошол кезге чейинки туура эмес ойлонуп жүргөн нерселеримди ушул бир принциптерден көрүп түшүндүм да. Көрсө баардык нерсе мен жоопкерчиликти өзүмө албаптырмын да. Биз ушинтип үй бүлө болсок, баарыбыз ушинтип чогуу иштешибиз керек, менин айтканымды кылыш керек, ушундай деп эле бир принциптерди кое берипмин. Ал эми өзүм жоопкерчиликти алып, ушул нерсеге менин өзүмдүн кандай болбой жаткандыгында
тиешем бар деп эме кылбай эле мен ушул келинчегимен айлана чөйрөдөн ушул биздин саясаттан деги койчу мен өзүм күнөөлүү эмес ошол айлана чөйрөнүн баардыгы күнөөлүү дегендей ойдо экенмин да. Мен ошол жерден абдан өзгөрдүм. Ошондо окуп туруп ошол күнү эртең менен саат 4-тө туруп алып жүгүрдүм. Физкультура кылайын деп, дене тарбия көнүгүүлөрүн мен өзгөрө баштаймын деп ошондон башталды да баардыгычы. 2017-жылдын март айлары болчу. 24-тү. Мен башка туулгандай бир башкача көз карашым өзгөрө баштады да. Анан ошол жерден мен ошол бизнес тренингтерге кызыгып, ушул эле биздин мынау аалымдарыбыз айтып жүргөн сабактарды уга баштадым. Мурда мен өзүм кыйынмын, мен баарын билем деп эле жүрө бергем да. Ушунча кошумча нерселерди азыркы кезде жакшы экен достор. Интернетте бүт нерсе бар да. Анан ала баштадым мен. Өтө көп нерсени ала баштадым да. Шунчалык бир кыйынчылыктан чыгуунун экономикалык жолдору жөнүндө ушундай видеолор, тренингтер абдан көп экен, биз аны кызыкпайт экенбиз да. Мен өзгөрө баштадым достор. Көрсө бакытты сезүү деле ушул өзүң бактылуумун десең бактылуу болот экенсиң, кыйынчылык десең кыйынчылык болот экен. Ушундай нерселерди мен сезип өзгөрө баштадым да. Көп бир кандай десем, көп бир нерселерге түшүндүм. Мен азыр ошол кездеги абдан видеом узак болуп кетти. Түшүндүрүп берейин достор. Дагы бир 10-15 мүнөт эптеп чыдап койгула. Эгерде жаккан болсо, балким буга чейин эле көбүңөр чыгып кетсеңер керек. Чыгып кеткендер өзүңөр билгиле, чыкпагандар дагы көргүлө. Эң кызыгы мына эми келет. Ошол тренингтерден көрүп, ошол аалымдардын айткандарынан угуп бир мындай тыянак чыгардым. Кантиш керек? Мына азыркы кезде ушул азыркы мына пандемия болуп жаткан кыйынчылык учурда мен ушул нерселердин сиздерге дагы кандайдыр бир деңгээлде иштеп кетишине ишенемин да. Достор, бул биринчи эле менин ушул тренингтерден башка нерседен байкагандыгым, адамдар экиге бөлүнүп калат экенбиз да. Кандай болуп экиге бөлүнөбүз? Мисалы үчүн адамдардын жарымынан көпчүлүгү ушул сырт таасири күчтүү адамдар болот экен да. Ал эми кандайдыр бир адамдар өз таасири күчтүү. Бул эмне деген экиге бөлүнүү? Мына ушул жерде жатат да сөздүн төркүнү. Сырт таасири күчтүү деген адамдар мындай орусчасы реактивный деп коет экен. Ушул сырткы нерселерге эле каттуу реакция жасашат да. Мисалы үчүн азыркы кездеги алалык. Бизде мисалы үчүн сырт таасири күчтүүлөр деги өзү күнөөлүү эмес. Ошол мен баягы биринчи кезимдегидей. Мен азыр деле ушул таасирден мындай чыгып кете албай, толук чыга албайм, бирок түшүнүп турам, аракеттенем ушундай өз таасири күчтүү болгонго. Деги койчу өзүң күнөөлүү эмессиң, сырттын бардыгы. Президент, премьер-министр, туугандарың, досторуң, бир тууганың, келинчегиң деги койчу иши кылып өзүң туура элесиң, сен туураны кылам эле деп атасың, ушул бардыгы күнөөлүү да. Саясат бул деги койчу айланаңдын баары быкы-чыкы, сен гана жакшысың. Ушул сырт таасири күчтүү адамдар да. Сырттын таасиринин негизинен баягы сыртынан түртүп, сырткы таасирлерден гана бир таасир алып туруп жүрө турган адамдар да. Мисалы үчүн сырт таасири күчтүүлөр ушул бир начальниги каттуу сүйлөп койсо деле ошого дагы переживать этип ойлонуп, же болбосо бирөөнү мисалы үчүн Россияда жүргөндөрдөн айтайлы, бир кемпирди багып аткан кыз жөнүндө, келин жөнүндө. Ошол кемпир каттуураак сүйлөп койсо деле жаман болуп, начальниги бирдеке деп койсо деле жаман болуп, бир кичинекей эле сырткы таасир болуп калса, погода мына аба ырайы жаман болсо деле анын дагы маанайы чөгүп, ой бүгүн жамгыр жаады анан мындай деп чыгып деги койчу сырттагы нерселердин, айлана чөйрөдөгү нерселер кандайдыр бир өзгөрүү болсо ошого жараша эле өзгөрүп, кабагы бүркөлүп, эч кандай ишке колу барбай, максаты жок болуп, бир ушундай болуп калган адамдарды сырт таасири күчтүүлөр деп коебуз да достор. Мына мен деле ошондой кандайдыр бир деңгээлде ошондой болгом, ошол жогорку билимдеримдин бар экендигине карабай, өзүмдү кыйын сезип, иши кылып мен күнөөлүү эмесмин, сырттагы адамдардын баары күнөөлүү, бул күнөөлүү, тигил күнөөлүү деги койчу, өзүң күнөөлүү эмессиң, баардыгы күнөөлүү да. Ушундай адамдар көп да достор. Мына
ушундай болбогула. Ошол өзгөрүү. Мен кантип өзгөрдүм? Ошол адабияттарды, башка нерселерди көрүп отуруп өзгөрдүм да. Ал эми өз таасири күчтүү дегендер достор. Эң бир турмушта маанилүү нерсе, сени бирөөлөр аракетке салыш керек эмес. Сен өзүң, сенин өзүңдүн таасириң күчтүү болуш керек, достор. Мына мисалы үчүн лидерлер, башчылар деп коебуз, өз таасири күчтүү. Мисалы үчүн мына Махатма Гандини айтып жүрүшөт. Ушунчалык таасири күчтүү адам болгон, тынччылык жолу менен Индияны эркиндикке алып кеткен да. Ушунчалык таасири күчтүү адамдар абдан көп да. Жашоодо карап отурсак, өздөрү таасир берип адамдарды артынан ээрчитип жүрөт. Мына биздин деле жанагы ким хан деп коет элек, мен унутуп да калдым. Афганистандан Турцияга алып өтүп кеткен хандарыбыз болгон ошол адамдардын таасири күчтүү, артынан адамдар жүгүрүп, мына азыр деле көрүп отурсак, буга чейин тарыхта деле мына Исхак Разаков жана башка ушундай өз таасири күчтүү адамдар, лидерлер, кыргызды кыйынчылыктан чыгара турган адамдар көп болгондо, биз калп эле сүйлөп, анан мындай, анан тигиндей деп сынап отуруу башка, ал эми адамдарды артынан алып кетип, мына азыркы кезде мына көп жигиттерибиз бирөөлөрдү калп эле сындап отургандары бар, анан интернетте жазып, анан бул мынтип койду, бул туура эмес иштерди кылып жатат, бул мындан жардам сурай койду деп теге эле койчу, өзү эчтекени кылбайт, только сындайт. Ал эми кээ бир адамдар бар, ушул эле кезде реалдуу иштерди кылып, ажал менен арбашып, өлүм менен кармашып, элдерге жардам берип, акчасын чогултуп байлардан, бияктагыларга жардам берип, бир нерсени уюштуруп, адамдарды өлүмдөн арачалап алып калып, өз таасиринин күчтүү экендигин, өзүнүн лидер экендигин көрсөтүп иштеп жатат да. Мына ушул эле заманда, достор, ушул эле заманда кээ бири шалпайып тагдырга баш ийип отурат, а кээ бири иштеп жатат. Мына 21 жаштагы кыз өз өмүрүн берди кыргыз элинин келечеги үчүн. Мына өз таасиринин күчтүү адамдары. Мына ошол кыз таасир кылып кетти көп адамдарга, билген адамдарга. Калп эле көп биякта отурат, ал адам өзүнүн эрдиги менен, мына эрдик медалын президент бердик деп жатышат, өз эрдиги менен канча адамдарды жакшы жака өйүндөп, канча тарбия берип, мына жаштарыбыз, асыл таштан акыл жаштан дегендей, жаштарыбыздын ушундай таасири күчтүү, сонун тарбия менен бизге көп нерсени билбесе дагы өздөрү билишип, үйрөнүшүп, эл үчүн кызмат кылып, мына лидерлер, мына өз таасири күчтүү адамдар. Мына ушундай, достор, өз таасири күчтүү болуш керек да. Анан адамдар мына азыр ушундай кыйынчылык кез болуп турат да. Биз эми кээ бир мына мени азыр угуп отурган адамдар түшүнүп калды болуш керек. Демек биз кандай гана нерсе болбосун, бирөөлөрдү сындап, бирөөлөрдү күнөөлөп отура бербей, өзүбүздүн таасирибиз күч болуп, өзүбүз аракет кылышыбыз керек да. Биз канчалык көп аракет кылып,